жумуштан келатканда ал жактагы чарчагандыктарыңызды үйгө алып кирбеңиз да, аны дагы машинеге же дарбазанын сыртына калтырып үйгө чарчаган эмес, шаңдуу бир адам болуп кириңиз. Үйгө киргенде чарчадым, бүгүн жумуш көп болду, палан болду, түкүм болду деп үйгө кирсеңиз, себеби үйдөгүлөр бир атам келсе ойноймун деп күтүп жаткан болот да. Ошого баарын каша кылып салбаш үчүн жакшы мамиледе болушубуз керек. Анан жакшы мамилени башташ керек үйдөн. Бүт элге жакшы, аялына орой болсо, бул жакшы болуп саналбайт. Жакшылыкты ата-энесине, аял бала чакасына, жакындарына ошол жерден башташ керек. Кээ бир адамдар сонун, өтө жанакындай маданияттуу, өтө эле культурный, бирок үйгө келгенде ошол культура дагы жок, ошол маданият дагы ошол бири дагы жок болот да. Эгер ошондой болсо, бул адептүү, ахлактуу адам болуп саналбайт.